Ассаламу алейкум, Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен Рамазандагы ифтардын экинчи менюсу менен таанышабыз. Бизде шорпо фрикаделькелер, зебра пирогу жана колхоз салаты. Биринчи шорпону жасаштан баштайбыз. Ал үчүн биз биринчи фрикаделькелерди жасап алышыбыз керек болот. Ал үчүн 150 грамм фарш же болбосо этти майдалап туурап, бир кичинекей пияз жана 50 граммдай күрүч кошобуз. Өзүңүздөр каалаган татымалдарды кошосуз. Мен кашнич менен туз коштум. Колуңуздардын жардамында жакшылап эзип аралаштырып алабыз. Канча эзсеңиздер, кийин тегеректегенде ошончолук жылмакай, бири-биринен ажырабаган шариктер пайда болот. Мына ушинтип жакшылап аралаштырып алган соң, өзүңүздөр каалаган көлөмдөгү шариктерди тегеректеп аласыздар. Мен жасаган азыктардан көп эмес 4 борс ушундай шорпо чыкты. Эми муну морозильникке 30 минутага муздатканы, катытканы коюп коебуз. Ал эми шорпосуна кадимки эле кайнатма шорпону кылып алсаңыздар болот. Ал үчүн шартыңыздарга жараша эт саласыздар. Эттер кайнап чыккан соң, кадимки эле туз салып, сабиз, картошка, помидор салып, эгер помидоруңуздар жок болсо, бир аз кызартыш үчүн томатный паста кошсоңуздар болот. Эгер сиздерде шартыңыздар болсо, болгар калемпирлерин кошсоңуздар болот, жана татымыңыздарга жараша татымалдарды. Жакшылап кайнап чыккан соң, эттер ичинде бышкан соң, фрикаделькелерди салабыз жана 30 минут дагы кайнатып алабыз. Табитиңиздерге жараша лапша же болбосо кетлап салсаңыздар болот. Мына шорполор бышып чыкты. Фрикадельке салгандан кийин 30 минуттан кийин ушундай сонун шорпо бышып чыгат. Экинчи бышырмага биз шириндик жасап алабыз. Бул зебра пирогу. Ал үчүн керектелүүчү азыктардын баарын жазып калтырдым. Биринчи идишке 4 жумуртка менен 300 грамм кум шекерди салып, миксердин жардамында 5 мүнөтчө көптүрүп алабыз. Эгер миксериңиздер жок болсо, кадимки эле венчик же вилканын жардамында да ушундай жакшы аппак масса болгончо аралаштырып алсаңыздар болот. Жакшылап аралаштырып алган соң, каймакты же сметананы салабыз. Дагы миксердин жардамында аралаштырабыз. Андан кийин эриген 100 мл сары майды, 100 грамм сары майды эритип, сливочное маслону кайра массага кошуп аралаштырабыз. Эми 250 грамм унду аз-аздан салып, миксердин жардамында тегиз масса болгончо аралаштырып алабыз. Унду элеп жатканда, албетте разрыхлителиңиздерди же содаңыздарды ун менен кошо элеп жибериңиздер. Эгер сиздер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып жазылууну унутпаңыздар. Жана коңгуроочуну басып койсоңуздар, ушундай күнүмдүк рецепттерибиз сиздин каналыңызга автоматтык түрдө барып турат. Эгер видеолорубуз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналды колдоп коюшуңуздарды суранабыз. Мына ушундай тегиз суюк масса аралашкан соң, 2 тең идишке бөлүп алабыз. Бирөөсүнө 2 чоң аш кашыкта какао салып аралаштырабыз. Духовканын тегерек табагын алып, өсүмдүк майы менен майлап, ак жана кара суюк массаны кезек-кезеги менен ушундай кашыктын жардамында жайып салып алабыз. Эгер массаңыздар жайылбай жаткан болсо, кашыктын жардамында жайып, тегиз тегерек же шакекчелерди чыгарсаңыз болот. Эми ушундай зубочистка же болбосо ушундай таякчанын жардамында бетин кооздоп коебуз. Мен биринчи ичке карата тарттым, андан кийин сыртка карата тарттым. Ошондо мына ушундай сонун узор чыкты.
Алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста жакшы бышып чыкканча бышырып алабыз. Менде болжол менен 30 минутта жакшылап бышып чыкты. Мына ушундай үстүлөрү аябай кооз, жумшак, тешик-тешик пирогдор чыгат. Даамы да аябай сонун. Салатка биз бүгүн колхозный салат жасадык. Ал үчүн бизге бадыраң, помидор, капуста жана жашыл чөптөр керек болот. Укроп менен көк пияз коштум. Баарын кошкон соң бир аз туз салып, өсүмдүк майын куюп аралаштырып алабыз. Мынакей салат дагы даяр. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун.